Саламатсыздарбы, түз эфирде Лондон BBC. Студияда Акчолпон Гочиева. Эл аралча спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Иранда чабуул жасалды. Куралчандар жана жангештилер парламент менен Аятолла Хамейни мавзолейинде ок чыгарды. 12 киши каза болду. Катардын бийликтери азык-түлүктү Иран менен Түркиядан аба аркылуу алып келүүдө. Коңшулары дипломатиялык байланыштарды үзүп, Катар бөлүнүп калды. Британдыктар эртең жалпы шайлоодо добуш берет. Улуу муундун жана жаш добуш берүүчүлөрдүн маалымат алуу адаттары кандай өзгөрдү? Биз Ирандан баштайбыз. Бул жакта башкала Тегеранда 2 чабуул жасалып, 12 киши каза тапты жана 40тан ашууну жаракат алды. Чабуулдар парламенттин имараты жана Ислам Республикасынын негиздөөчүсүнүн мавзолейинде жасалды. Аялдардын кийимин кийген куралчандар парламентке кирип келип ок чыгарышкан. Ирандын маалымат каражаттары билдиргендей, коопсуздук күчтөрү 4 кишини атып өлтүрдү. Парламент аймагы курчоодо. Экинчи чабуул болсо азыркы Ирандын негиздөөчүсү Аятолла Хамейнинин мавзолейинде болгону кабарланууда. Бул чабуулдарды биз уюштурдук деп айтып чыкты өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ. Куралчандар Тегерандын борборунда ок чыгарып, парламенттин ичинде кармаш жүрдү. Көп өтпөй жардыруу болгондо үн чыкты. Аймактык коопсуздук кызматкерлери тез курчоого алды. Биз жакын жерде турганбыз. Полиция парламентке 5 киши кирип, ок жадырганын айтты. Чабуулчулардын бирине ок тийгенин көрдүк. Аны ооруканага алып кетишти. Алар биздин душманыбыз. Алар ким экенин билбейбиз. Парламент кол салууга карабастан күнүмдүк ишин уланта берди. Бирок абал курч бойдон. Бул сүрөттө баланы коопсуз жайга түшүрүп жатканын көрсө болот. Ирандын ички иштер министри учурдагы жагдайга кайрылды. Чабуулчулар аялдардай кийинип парламенттин башкы эшигинен кирип келип ок чыгарган. Алардын бири парламенттин ичинде атып өлтүрүлүп, экинчиси жардыруу жасады. Тегерандын түштүк тарабында Иран революциясынын символу Аятолла Хамейнинин күмбөзүнө дагы кол салуу болду. Аял жангечти кеминде 1 кишини атып өлтүрүп, өзүн жардырып салган. Иранда өзгөчө абал жарыяланды. Чабуулга өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ жоопкерчиликти алды. Тегеран колдогон топтор Ирак жана Сирияда экстремисттерге каршы күрөшүп келет. Бирок Иран коңшу мамлекеттерге салыштырмалуу коопсуз өлкө катары сыпатталып келген. Катар менен бир нече араб мамлекети ортосундагы кризисти жайгаруу боюнча дипломатиялык аракеттер уланууда. Бириккен Араб Эмираттары кимде-ким Катарга тилектештигин билдирсе, 15 жыл абакка кесилет деп билдирди. Катардын бийликтери террорчулукту колдойт деген айыптарды четке кагууда. BBC өлкөнүн тышкы иштер министри менен маектешти. Араб мамлекеттери Катарды блокадага алган соң айрым азык-түлүк дүкөндөр бошой түштү. Бирок жалпысынан эл ичинде дүрбөлөң жок. Катарга аба каттамдары токтоп кезек күткөндөр көп болууда. Бул суннит мусулман өлкөсүнө каршы араздашууну баштаган Сауд Арабия аны шиит багытындагы Иранды өтө эле көп колдоп жатат деп айыптады. Катардын тышкы иштер министри бул тирешүү эмнеден улам чыкканын түшүнбөй турганын айтты. Бизди таң калтырганы Катарга жана Катардын элине каршы чаралардын көрүлгөнү. Булар аймактагы 3 өлкөнүн Катардын калкын блокадага алып жазалоосуна жатат. Алар силерди Иран менен өтө жакын байланышта деп айтууда. Катар экстремизм менен терроризмди кубаттаган өлкөнү колдоодо деп жатышат. Алар эмне себептен мындай ойлоп жатканын билбейбиз. Биз Иран менен кадимкидей эле мамилебиз бар. Биз позитивдүү мамиледе болгубуз келет. Эч ким менен тирешкибиз келбейт. Маселени сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүнү көздөйбүз. Бирок Иран менен сүйлөшүү Дональд Трамптын күн тартибине кирбейт. Ал Твиттерде Сауд Арабия баш болгон өлкөлөрдүн Катарды жазалашын колдогон. Президент Трамптын твиттери боюнча биз Трамп менен бетме-бет жолуктук. Трамп жана Катардын эмири жолугушканда, Трамп аймактагы айрым өлкөлөрдө террорчулукту каржылоо болуп жатканын, бул сөздөрдө Катар менен Сауд Арабия аталып жатканын айткан. Биз маселе болсо отуруп сүйлөшүүгө макулбуз деп жооп бергенбиз. Бирок тараптар адатта маанилүү деп эсептелген союздук алымына келтирүү жолдорун издөдө. Андыктан чечим чыга элек.
Сиздер көрүп жаткан BBC кыргыз кызматы жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Бирманын аскер бийликтери 120 кишини ташып бараткан аскер учагы менен байланыш жоголгонун билдирди. Учак түштүктөгү Миек шаарынан өлкөдөгү эң ири шаар Янгонго бараткан. Андаман деңизинде учак калдыктары табылганы кабарланууда, бирок аны аскер же өкмөт өкүлдөрү тастыктай элек. Лондондогу Темза дарыясында табылган адам 6-күнкү чабуулдан бери дайынсыз болуп жаткан француз экени полиция тастыктады. Ошентип курман болгондор саны 8ге жетти. 45 жаштагы кишинин жакындарына кабар берилди, дейт полиция. Бүгүн Британияда шайлоо өнөктөгөнүн соңку күнүндө консервативдик партиянын террорчулукка аралашкан деп чектелген адамдардын кыймыл аракетин чектөө планы сынга алынды. План Лондон менен Манчестердеги чабуулдардан кийин иштелип чыккан. Лейбористтер партиясы адам укуктарын чектөө жолу менен террорчулукту жеңүүгө болбойт деп билдирди. Дүйнө боюнча адамдардын жаңылыктарды алуу адаттары өзгөрүүдө. Бүгүнкү күндө жаш добуш берүүчүлөр кагаз гезиттерди көп окубайт. Анын ордуна маалыматты интернеттен жана социалдык тармактардан алышат. Демек алар жалган жаңылыктарга көбүрөөк дуушар болобу? Эртең Британияда шайлоо өтөр алдында биз бул маселени иликтеп көрдүк. Жаңылыктарды гезит аркылуу окуу жоголот деген сөздөргө карабастан, Британияда күнүнө 8 миллион адам гезит окуйт. Daily Telegraph сыяктуу гезиттердин таасири да али күчтүү. Биз коомчулукка кандайдыр бир таасир этсек, анын себеби окурмандарыбыз таасирдүү болгону. Чынында биздин жолубуз бар экен. Себеби окурмандарыбыз коомго таасир эткен адамдар. Гезиттердин сатылышы төмөндөп баратат деген сөздө чындык бар. Бирок биз күнүнө 400 миңден ашуун гезит сатабыз. Британияда жашы өйдөлгөн тургундар жаңылыктарды телевизордон көрүшөт. Бирок жаштар кабарларды интернетте окууну каалайт. Британияда жаштардын 80% жаңылыктарды интернетте, социалдык медиада окушат. Жаштардын 4% гезит окушат. Оксфорд интернет институту изилдөө жүргүзүп, Британиянын добуш берүүчүлөрү АКШга салыштырганда Twitter'дан такталган маалыматты алышат. АКШдагы шайлоодо социалдык тармактарга калп жаңылыктар тарап чуу чыккан. АКШдагыдай чоң маселе чыккан жок. Биздин изилдөө жергиликтүүлөр такталган, профессионалдуу журналисттер жазган кабарларды окуп жатканын көрсөттү. 50% такталган жаңылыктар. Калп ушак болгон кабарлар 30% түздү. Социалдык медиа жаш жана солчул шайлоочуларга альтернативдүү кабарларды сунуштаганы бышык. Саясатчылардын көбү көңүл бурбаса дагы жаңылыктар экосистемасындагы тең салмактуулук аларга ооп бараткандай. Эми спортко келдик. Теннис боюнча Франция ачык чемпионатында учурдагы чемпион Новак Джокович жарыштан чыгып калды. Аны чейрек финалда австриялык Доминик Тием утуп алды. Тием эми 9 жолку жеңүүчү Рафаэль Надаль менен беттешет. Биринчи ракетка Энди Мари менен Кей Нишикори беттешүүдө. Forbes бизнес журналы билдиргендей, Манчестер Юнайтед Реал Мадриттен ашып, дүйнөдөгү эң баалуу футбол командасы деп аталды. Клубтун каражаттары 3 миллиард 69 миллион долларды түзгөн. Испаниялык Барселона 5 миллионго азыраак болуп, экинчи орунда. Реал болсо 3 миллиард 58 миллионго ээлик кылып, үчүнчү орунда. Жеңил салмактагы мушкер Карл Фрамптон 2 айда рингге чыгарын билдирди. Бул түндүк ирландиялык атлеттин январда Лео Санта Крузга утулгандан берки алгачкы оюну болот. Таймаш 29 июлда Белфаст шаарында өтмөкчү. Ал ким менен беттешери азырынча айтыла элек. Жаңылыктардын соңунда дүйнөдөгү медузалардын эң ири топтомун көрө кетели. Жапониядагы бул аквариумда медузалардын 60 түрү бар. Бирок булар дүйнөдөгү медузалардын 3000 түрүнүн 2% түзөт. Бул аквариумга келсеңиз, медузанын даамын дагы татып көрүүгө мүмкүн болот. Анын өзүн жебейсиз албетте, бирок медузага окшотуп жасалган атайын балмуздак сатышат экен. Айтмакчы, медузалардын айрымдары чагат. Берүүнү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Анал Парган Акчолпон Койчиева, эфирде кайра жолукканча саламатта болуңуздар.